Салам достор, биз силер менен өткөн насаатта ойду башкара билүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө. Эгерде биз ойлорубузду башкара билбесек, анда алар биздин жашообузга, Кудай менен болгон мамилебизге, руханий өсүүбүзгө, ошондой эле жашообуздун баардык тармагына терс таасирин тийгизерин көрдүк. Ал эми бүгүн болсо биз силер менен ойду башкара билүүнүн күчү, тагыраак айтканда, ой деген эмне жана ал кантип иштери жөнүндө карайбыз. Кандай деп ойлойсуздар? Ой деген эмне? Ойдун так табияты жана анын кандайча иштей тургандыгы дагы эле окумуштуулар тарабынан толугу менен изилдене элек. Ой бул татаал нерсе. Бирок ошентсе да биз ыйык жазуудан ой бул Кудайдын адамга берген өзгөчө жөндөмү, өзгөчө белеги экенин билебиз. Ой, ойлонуу же ой жүгүртүү бул өзгөчө жөндөм. Жан жаныбарларда ойлонуу же ой жүгүртүү жөндөмү болушу мүмкүн, бирок адамдыкындай эмес. Мисалы карга жаңгакты тиштеп, бийиктикке көтөрүп, ал катуу жерге таштаганда жаңгак жерге түшүп жарылат. Ошондо карга келип анын данегинен жейт. Муну көргөндө биз ал канаттуу ойлонот деп ойлошубуз мүмкүн. Мен көбүнчө алардын интуициясына ишенем. Балким ойлонушу мүмкүн, бирок адамдыкындай эмес. Эгерде жан жаныбарлар адамдай ойлоно алса, анда алар ойлорун билдирип сүйлөй алышмак. Жана биз сыяктуу эле видеокамера же телефон сыяктуу алар дагы бир нерселерди ойлоп табышмак. Демек, ойлонуу, ой жүгүртүү бул Кудайдын адамга гана берген өзгөчө жөндөмү. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган инсан. Ошондуктан адам ойлоно алат. Эми ойлор кантип иштейт? Статистика боюнча адамдын акылына бир күндө 6000ден ашык ар кандай ойлор келет. Дагы бир башка окумуштуулар айтат, 60.000ден 80.000ге чейин деп. Бирок кандай гана болбосун, аябагандай көп ойлор бир суткада адамдын акылына келет. Бирок алар багыттуу ойлор эмес, ар кандай башаламан ойлор. Жапайы күлүк ат сыяктуу ой күлүктөп коебуз, ошондуктан күлүк ар кандай ойлор. Оюбуз менен биз бир эле учурда Кыргызстанда туруп, Россияда, Америкада, Европада, Кореяда же дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда болуп келе алабыз. Атүгүл оюбуз менен айга чейин дагы барып келе алабыз. Оюбуз менен биз учур чакта туруп, келечекке же өткөн чакка дагы барып келе алабыз. Атүгүл оюбуз менен биз о дүйнөгө чейин барып келе алабыз. Демек, ойлор ар бери башаламан жүгүргөн күлүк ат сыяктуу. Эгерде биз аларды көзөмөлдөгөндү үйрөнбөсөк, анда алар биздин бүт жашообузду башаламан кылат. Ойлор адамдын жүрүм турумуна кандай таасирин тийгизет? Накыл сөздөр 23-бап 7-аятта, анткени анын жүрөгүндөгү ойлору кандай болсо, өзү да ошондой деп жазылган. Демек, бул аятка ылайык түзмө-түз чоң таасирин тийгизет. Ойлор адамдын жүрүм турумуна түзмө-түз таасирин тийгизет. Анткени ойлогон ойлор каалоолорду, сезимдерди, кыймыл аракетти жана иштерди жаратат. Акырында ал адатты жаратып, адамдын мүнөзүн калыптандырат. Жакшы ойлор жакшы сезимдерди, жакшы каалоолорду, жакшы иш аракеттерди, жакшы мүнөздү жаратат. Ал эми жаман ойлор болсо тескерисинче, жаман сезимдерди, жаман каалоолорду, жаман иш аракеттерди, жаман адатты, акырында жаман мүнөздү калыптандырат. Демек, адамдын ойлору анын мүнөзүн, анын адатын калыптандырат, анын өзү ким экендигин аныктайт. Биз силер менен өткөн насаатта Накыл сөздөр 4-бап 23-аятта баарынан да өз ойлоруңдан этият бол, анткени алар сенин бүт жашооңду башкарат деген сөздөрдү окуганбыз. Бул ойду башкара билүүнүн күчү аттуу
насаатыбыздын эң негизги аяты болмокчу. Ар бир насаатта биз ар дайым ушул аятка кайрылып турабыз. Өткөн насаатта биз бул аятка ылайык биздин ойлорубуз биздин бүт жашообузду башкара алгандай күчү бар экенин көрдүк. Өз ойлоруңду башкара алсаң, бүт жашооңду башкара аласың. Ал эми тескерисинче өз ойлоруңду башкара албасаң, ойлоруң сенин бүт жашооңду башкарат. Адамдын ойлогон ойлорунда эбегейсиз чоң күч бар. Албетте чексиз күч деп айтпайм, анткени чексиз күч бир гана Кудайда. Бирок эбегейсиз чоң күч бар. Накыл сөздөр 18-бап 21-аятта өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде. Аны сүйгөндөр анын жемишинен татышат деп жазылган. Бул аяттын биринчи бөлүгү адам сүйлөгөн сөзү менен же өмүр берет, же өлтүрөт деген чындыкты көрө алабыз. Жакын адамынын айткан сөзүнө таарынып, өзүн өзү өлтүргөн адамдар жок эмес. Ошондой эле жакшы сөз менен атүгүл оорусунан айыгып кеткен адамдар жөнүндө дагы көп угабыз. Ал эми тил бул сүйлөгөн сөздү билдирет. Бирок сүйлөгөн сөз менен ойлогон ойдун кандай байланышы бар? Биз өткөн насаатта Матай 15-бап 18-аятта ооздон чыкканы жүрөктөн чыгат деген сөздөрдү окуганбыз. Демек, ооздон чыккан сөздөр жүрөктөн чыгат, ойдон чыгат. Ой менен жүрөк бир. Демек, тил менен сөздүн тыгыз байланышы бар болгон сыяктуу эле ой менен жүрөктүн дагы тыгыз байланышы бар. Ооздон чыккан сөздөр кандай гана сөздөр болбосун, жакшы сөздөр болобу же жаман сөздөр болобу, алар жүрөктөн, ойлогон ойлордон чыгат экен. Эми бул аяттын экинчи бөлүгүн карасак, аны сүйгөндөр анын жемишинен татышат дейт. Эмнени сүйгөндөр? Эмнени сүйүү жөнүндө кеп болуп жатат. Өмүрдүбү же өлүмдүбү? Жок, тилди, башкача айтканда, сүйлөгөндү сүйгөндөр. Сүйлөгөндү жакшы көргөндөр жөнүндө кеп болуп жатат. Сүйлөгөндү жакшы көргөндөр, башкача айтканда, жакшы сөздөрдү сүйлөгөндү сүйгөндөр, жакшы көргөндөр, алар жакшы жемиш татышат. Жана тескерисинче, жаман сөздөрдү сүйлөгөндү сүйгөндөр, жаман жемиш татышат. Жакшы сөздү сүйлөгөндү сүйгөндөр өмүр жемишин, ал эми жаман сөздү сүйлөгөндү сүйгөндөр өлүм жемишин татышат. Ошондой эле Матай 15-бап 18-19 аяттарда ооздон чыкканы жүрөктөн чыгат. Адамды арам кылганы мына ушул. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жала жабуу, ушак жүрөктө, ойдо пайда болот дейт. Бул эки аятка ылайык ооздон чыккан сөздөр жүрөктөн, ойдон чыгаарын көрдүк. Мына ушул нерсе адамды арам кылат дейт. Ал эми ойду башкара билбегендиктен, тактап айтканда, жаман ойлорго жүрөктө орун берип, аларды көзөмөлгө албагандыктын натыйжасы булар киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жала жабуу, ушак жана башкалар экенин көрдүк. Жаман ойлордун дагы күчү бар. Жаман ойлор жаман каалоону, ал эми жаман каалоо жаман иштерди жаратат. Жаман ойлорду көзөмөлдөп башкара албагандыктан канчалаган жубайлар бири-бири менен ажырашып жатышат. Алар дароо эле капысынан ажырашып кетишкен жок. Ажырашуу каалоосу алгач алардын оюнда пайда болду. Алар өз ойлорун көзөмөлдөй албагандыктан, учурунда токтото албагандыктан ал каалоого айланып, каалоо бара-бара өсүп отуруп, ал адатка айланып, ошентип акыры ишке ашып кетти, тилекке каршы. Ошентип алар ажырашкандыгынын натыйжасында тилекке каршы канчалаган балдар атасынын же энесинин же экөөнүн тең мээримин көрбөй өсүп жатышат. Ошондуктан абайла бир тууганым, жаман ойлор ишке ашып кетиши мүмкүн. Кийинки насаатта биз жаман ойлордон кантип арылуу керектигин үйрөнөбүз. Бул силерге эркиндик тартуулайт. Ошентип жогоруда окуган аяттардын негизинде ой деген эмне?
жана ал кантип иштейт экен? Видеону паузага коюп, бул суроолорго өзүңүз үчүн жооп берсеңиз болот. Ал эми бул биздин практикалык ишибиз. Кантип колдонобуз? Мына ошол жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керек. Адамдын ойлогон ойлорунун канчалык күчү бар экен? Жакшы ойлордун күчү жана жаман ойлордун күчү канчалык таасирдүү экен? Ошондой эле жаман ойлор кайсыл жерде пайда болот экен? Биз жогоруда айтканыбыздай, ой бул Кудайдын адамга берген өзгөчө жөндөмү. Мындай жөндөм адамдан башка эч бир жаныбарда жок. Бирок адамдын ойлогон ойлорунун өзүнө жана жакындарына жаман же жакшы таасир бере турган күчү бар. Чоң күчү бар. Жакшы ойлор адамдын жүрөгүндө пайда болуп, жакшы сезимдерди, жакшы каалоолорду, жакшы иш-аракеттерди жаратат. Жаман ойлор болсо тескерисинче адамдын жүрөгүндө, акылында пайда болуп, жаман сезимдерди, ачуулануу, таарыныч жана башка жаман сезимдерди жана жаман каалоолорду, акыр аягы жаман иштерди жаратат. Бул өзүнө жана айлана чөйрөсүндөгү жакын адамдарына дагы терс залакасын тийгизет. Эми иш жүзүндө бул чындыктарды кантип колдоно алабыз? Эң алгач, жаман ойлор жаман каалоолорду, жаман сезимдерди, жаман иштерди жаратып, акыры жаман мүнөздү калыптандырарын түшүнүшүңүз керек. Ал эми жакшы ойлор тескерисинче жакшы сезимдерди, жакшы каалоолорду, жакшы адатты, жакшы иштерди, акыр аягы жакшы мүнөздү калыптандырарын түшүнүшүңүз керек. Ал эми жакшы же жаман ойлор биздин жүрөгүбүздө, биздин акылыбызда пайда болоорун түшүндүк. Ошондуктан биз акылыбызды, жүрөгүбүздү жаман эмес, жакшы нерселерге, жакшы ойлорго толтуруп турушубуз керек. Бүгүн сиз акылыңыздан кайсы жаман ойлорду алып салып, кайсы жакшы ойлорду акылыңызга, жүрөгүңүзгө сиңире баштайсыз? Бул үчүн атайын убакыт бөлүңүз. Бул үчүн атайын бир блокнотту дагы колдонсоңуз болот. Билип коюңуз, жаман ойлордон арылуу бул чоң күрөш. Бул убакытты жана аракетти талап кылат. Анткени жаман ойлор алар өзүнөн өзү эле жок болуп кетпейт. Эмки насаатта биз жаман ойлор кантип же кайсы жерде пайда болоорун дагы көбүрөөк карайбыз. Жаман ойлордун булагын карайбыз. Жана албетте алардан кантип арылуу керектигин иш жүзүндө карайбыз. Бул силерге эркиндик алып келе турган насаат болот. Эмки насааттан көрүшкөнчө Кудайдын тынчтыгы сиздер менен болсун.